Эгерде динсиздик боло турган болсо, дүйнө ахиретте кыйналабыз. Өзүбүз да кыйналабыз, коомчулукта кыйнайбыз. Өзүбүз да кыйналабыз, үй бүлөнү да кыйнайбыз. Келечекте урпакты да кыйнайбыз. Өзүбүз да бузулабыз, бүткүл адамды, бүткүл чөйрөнү бузганга себеп болобуз. Дин бул бүткүл маселенин чечими. Уламалар айткан, динде Аллах Таала динге байланыштуу 3 сыпат берген. Диндин 3 сыпаты бар. Дин 3 табияттуу болот. Биринчиси, дин жеңил, оор эмес. Бейишке барууну Аллах Таала жеңил кылып койгон. Бактылуу жашоону жеңил кылган. Байлыкты, жүрөктүн тынчтыгын, сый-урматты, кадыр-бартты, ынтымакты Аллах Таала жеңил кылган. Дин жеңил жашоонун тартиби. Кыйынчылык эмес. Bir үйгө жетиш үчүн канча кыйналып атасыз, канча иштейсиз. Үйлөнүш үчүн канча той бер, башка нерсе кыл. Бирок дин, урматтуу тууганым, түбөлүктүү болгон бейишке жетиш үчүн, Алланын ыраазысына жетиш үчүн Аллах Таала динди өтө жеңил кылган. Диндин оор көрүнгөндүгүнүн себеби экөөнүн бири. Же динди тактабай кылабыз, илим албайбыз, уламалар менен мамилебиз жок, тактап ар бир ишти илимге, Куран, хадиске ылайыктуу кылбайбыз. Же болбосо чөйрө жоктугу себебинен дин бизге оор көрүнүп калат. Той кылайын десең, тайкең чыгат бул жактан, андай кылабыз, дагы паланчы чыгат, мындай кылабыз. Толук дин чөйрөсү болбогондук себептен динде жүрүү кээде оор көрүнүп калат.